Namaz окубаганга bir мүмкүнчүлүк жок шариатта. Болду сен намаз окубай койсоң болот деген bir мүмкүнчүлүк жок шариатта. Тура албасаң отуруп окуйсуң. Отуруп окуй албасаң жатып окуйсуң. Жатып окуй албасаң ишарат менен окуйсуң. 100% денең иштебесе көз менен, каш менен намаз окуйсуң. Намазды таштаганга бир да уруксат жок Алланын дининде. Жок уруксат. Намаз окубай койсоң болот деген жагдайларды таба албайсыңар. Аятта таба албайсың, хадисте таба албайсың, имамдардын сөзүндө таба албайсың, алымдардын сөзүндө таба албайсың. Эч ким бирөө аны айта албайт. İslam'ın 5 şartı var. İslam'ın 5 şartı var. 5 emne sebepten bolboyt. Anda neresi жоқ екенін эми түшүнөсүң азыр. İslam'ın emne 5 şartı var. Kalimatu şahadat var. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasul. Ömürde bir жол айттың, bu кутулдуң, бұл парыздан бүттү. Allah сенин бүттү сурабайт, өлүмгө, кыяматка чейин сурабайт. Eşhedü en la bir жол айттың, жетиштүү жашооңда. Андан кийин эгерде капырдык кылбаган болсоң деген сөз да түшүн, айнанай. Андан кийин мындай динден чыгара турган сени bir кыймыл аракет сөз кылбаса, bir жол ашхаду ан ла илаха иллаллах дедиңби, өмүр бою мусулман болуп жашадыңбы, болду. Кереги жокса ашхаду ан ла илаха иллаллах Мухаммад расул. Орозо жылда bir жолу парз. Оруп жаткан болсоң, кармабай эле койсоң болот дейт. Fidya бересиң, ордуна башка бир нерсе толуктап коесуң. Орозону кармабай койгон учурлар да болот, уруксат берет шариат. Андан кийин келди зекет. Зекет да ошондой. Байларга парз, бай эмеске ким айтты парз деп, зекет бериш керексиң деп. Эч ким келип сени мажбурлабайт, зекет бериш керексиң. Сенде кедей болгон бирөөдө зекет деген ибадат жок. Кедей болгон бирөөнүн 5 парзы жок. Зекет кедей болгон бирөөнүн 4 эле парзы бар. İslam'ın 5 parzı var, ova, бирок анын 4 эле парзы бар. Эгерде орукчан болсо, орузо кармабаса, анын 3 эле парзы бар. Акчасы жок, ажылыкка барганга анын 2 эле парзы калып калат. Жок. İslam'ın 5 parzı var, бирок ал кедей, орукчан 2 эле парзы калды. Калима шахадатты кылды, аткарды, аягында калды бир эле намаз. Алда канчо? Күндө 5 мал. 5 малды топто. 1 saatты түзбөйт. 1 saatты түзбөйт. Бирок бул нерсенин маанилүүлүгү ошол жерде. Көрдүңүздөрбү? Эми ошол бир калган элестеткиле да. İslam'ın 5 şartından biriga biri эле калып атат намаз. Аны да кылбай койсо анда эмне дейсиң? Аны да кылбай койсо эмне дейсиң? Ошол себептен шариат эмне деп атат? Эй, намаз окубаганга сага эмне дейт эле? Биздин түшүктөрү турганбыз. Илажы жок дейт, илажы жок. Бүттү. Ошон үчүн айтабыз. Мусулман болгон бирөө 5 убакыт намаз окуш керек, бүттү. Мен мусулманбы, 5 намаз окуш керек. Башка жол жок.